Assalamu alaikum. Men Soltonbayev Nurjan. Bu Ravza medresesinde Arap tilinden sabak berem. Kurbanbekov Asamuddin Ravza medresesinde Kur'an Kerimden sabak berip okutuşumun. Karimov Muqtado şu Ravza medresesinde Kur'an boyunca sabak berem. Биздин медресебиз 2000-жылы ачылган. Ошо 2000-жылдан бери өз ишин улантып келе жатат. Негизги максаты Кур'ан жаттатуу жана да кошумча сабактар бар. Араб тили сабагы, фиq, акида, хадис, сиро, адеп ахлак жана башка кошумча дагы сабактар бар. Равза медресебиз Сокулук районунун Жаңжа районунда жайгашкан. Кесиптик кошумча сабактар дагы бар. Балдарга англис тилинен, ошондой эле компьютерлик жана ширетүүчүлүк, сварка сабактары бар. Алардан сертификат дагы берилет. Ал эми кыздар дагы окушат бул медреседе. Кыздар келип кетип окушат. Кыздарга тигүүчүлүк сабактары дагы бар кошумча. Негизинен биздин медресебизде 3 маал тамак берилет. Балдар жат окушат, кыздар каттап окушат. Эртең менен түшкө чейин Кур'ан сабагы болсо, түштөн кийин кошумча сабактар болот. Медресебизден жүздөгөн балдар чыгып Кур'ан Керимди жаттап, ошондой эле кесиптик окууну окуп чыгып, ар кайсы жерлерде иштеп, эмгектенип жүрүшөт. Пайгамбарыбыздын куттуу хадисине келгендей, "Талабул илми фаридатун ала кулли муслимин ва муслима". Илим талап кылуу ар бир мусулман эркекке жана аялга фарыз. Кур'ан Керимдин дагы эң биринчи түшкөн аяты Икра. Оку деген Аллах Тааланын буйрук сөзү, биринчи аят, биринчи сөзү, биринчи буйругу болот. Ошондуктан ушул аятка дагы амал кылуу үчүн балдар жашынан окууга берилип умтулуу керек. Азыркы күндө жаштарыбыз көп убакыттарын соц тармактарда өткөрүп, интернетте өткөрүп жатканы өтө чоң аянычтуу. Мына бизге окшогон көптөгөн медреселерге келип, ошол жакта илимдерин алып өссө деген чоң тилектемин.